Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин темабыз эллинизм темасы. Биз бул эллинизмде көбүнчө Александр Македонскийдин түптөгөн империясы жөнүндө, Александр Македонскийдин жашаган мезгили жөнүндө таанышабыз. Бүгүнкү темабызда бул Македония деген шаардын пайда болушу жөнүндө. Бул Македония деген шаар Балкан жарым аралында жайгашкан байыркы мамлекет болуп эсептелинет. Анын борбор шаары Пелла. Македониянын биринчи башкарган падышасы бул Пердика биринчи болуп эсептелинет. Ал байыркы Македониянын тарыхы биздин заманга чейинки 8-кылымдан башталат. Биздин заманга чейинки 5-кылымда мамлекет өнүгүп, күч кубаттуу өлкөгө айланган. Ушул мезгилде тыйындар чегилип, тыйын чыгарылып баштаган. Биз тыйындарды билебиз, тыйындарды окута турган илим кайсыл эле? Нумизматика илими. Ошол мезгилден баштап Македония шаары грек шаарлары менен соода менен чарбалык байланыштарда болуп турушкан. Биздин заманга чейин 336-жылы падыша Филипп экинчинин тушунда Македониянын аймагы кеңейген. Филипп экинчи бул атчан аскерлерден куралган күчтүү армия түзгөн. Ал Грецияга кол салып, гректерди жеңип алат да өзүнүн үстөмдүгүн орноткон гректерге. Ал эми Филипп дүйнөдөн кайткандан кийин анын уулу Александр Македонский ордуна падыша болуп тактага отурат. Александр бала чагынан эле акылдуу, зирек, терең билим алууга ынтызар болгон. Ал математика, медицина, тарых, саясат жана искусство илимдерине абдан кызыккан. Македония деген сөз бул өзү бийик жер дегенди түшүндүрөт. Александр Македонскийдин империясы. Александр Македонскийдин убагында бул анын чыгышка жасаган баскынчылык жортулдарынын натыйжасында түзүлгөн дүйнөлүк державанын борбору болгон бул империя. Балкан жарым аралынан тартып Ин дарыясына чейин созулган эбегейсиз чоң зор империя түзгөн ал. Персия, Сирия, Финикия, Египет, Индия мамлекеттерин каратып алып, Египет мамлекетинде өзүнүн аты менен Александрия деген шаарын негиздеген. Александрия бул Вавилонду өзүнө басып алып, ал өзүнүн Александрия деген шаарынын борбор шаары кылып алат. Александр башында таажы үстүнө кымбат баалуу кийимдерди кийген, кооздук аземдиктер менен кооздолгон. Ошол эле мезгилде ал өзүн кудаймын деп эсептеп, жана элдерге мен кудаймын, мен бутума жыгылгыла деген талапты койгон. Ошентип ал биздин заманга чейинки 323-жылы Александр Македонский капыстан дүйнөдөн кайтат. Анын сөөгү жерге көмүлө электе эле анын аскерлери башчылык кылуунун ортосунда алар күрөш жүрүп баштайт. Кийин анын империясы бир нече майда падышачылыктарга бөлүнүп кетет. Жаңыдан түзүлгөн мамлекеттерде маданияттын эллиндик деп аталган түрү калыптанат. Эллинизм бул байыркы гректердин жана байыркы чыгыштан дүйнөсүн күч менен бириктирүүнүн натыйжасында келип чыккан маданият болуп эсептелинет. Байыркы грек жана чыгыш дүйнөлөрдүн биригүүсүнүн натыйжасында жаңы маданият түзүлгөн. Бул эллиндердин жалпы тили, салт санаа, үрп-адат, дин, жазуу бириктирип турган. Эллинизм бул биздин заманга чейинки 4-кылымда жаралып, биздин замандын 6-кылымынын ортосуна чейин жашаган Рим маданияты. Эллинизмдин негизги борборлору бул Египеттеги Александрия, Сириядагы Антиохия, Кичи Азиядагы Пергам, Родос аралы жана Афина болгон. Египеттеги Александрия деген шаар жөнүндө. Ал Нил дарыясынын дельтасындагы жана Александр негиздеген империя бул Египет падышачылыгынын борбору болгон. Александрия бул жер ортолук деңиздеринин эң чоң шаарына айланган. Ал Нил дарыясы аркылуу Египеттин бул жака эгин жана папирус, Нубиядан алтын жана пилдин сөөгүн алып келишкен. Ошол учурда балдар биз билебиз, акчанын ордуна пилдин сөөгүн жана алтынды да пайдаланышкан. Александрияда таш төшөлгөн түптүз көчөлөр, театрлар, падышанын кооз сарайлары, гимназиялар жана атактуу Мусей жана Мусалардын, бул Мусей деген Мусалардын ыйык жери, же болбосо аял кудайлары болгон. Мусейде негизинен асманды жаркыраганын байкай турган обсерватория жана эбегейсиз зор китепкана болгон. Мусейдеги китепканада папируска жана пергаментке жазылган 7000-ге жакын кол жазма табылган. Александрияда биздин заманга чейинки 3-кылымда атактуу геометр Евклид Сицилиядан
келген грек окумуштусу Архимед иштеген. Ошол эле мезгилде бул Фарос маягы жөнүндө айтылат. Фарос маягы бул дүйнөнүн кереметтеринин бири болуп эсептелет. Ал биздин заманга чейинки 280-жылдар ченинде Жер уртулук деңизиндеги Фарос аралындагы кемелер үчүн курулган мунара. Бул мунаранын бийиктиги 100 метрге жеткен. Фарос мунарасы негизинен 3 бөлүктөн турган. Ал атайын ушул кеме айдагандарга 50 метр алыстыктан эле ошол Фарос маягынын үстүндө атайын от күйүп турган, ошону алыстан көрүшкөн. Ал кийин биздин заманга чейинки 15-кылымда бул Фарос маягы жер титирөө натыйжасында талкаланып жок болгон. Демек балдар, биз бүгүн эллинизм деген тема жөнүндө тааныштык. Ушул тема боюнча негизинен жалпылап дагы окуйсуңар. Жалпы окуганыңардан кийин ушул тема боюнча суроо түзөсүңөр.